Саламатсыздарбы? Менин атым Ыдырыс, фамилиям Исаков. Мен бүгүн могул Оштогу авто тыгымдар кандайча болуп атканын и аны кантип жойсо боло турганын сиздерге көрсөтүп берейин деп турам. Мына мен азыр турган көчө бул жанагы Интурист мейманканасынын, эски Интурист, азыр Оштогу мейманканасынын алды. Бул көчөнүн алдындагы көчөдө жолдо. Бул жагына дагы машина койсоң болбойт, бул жагына дагы койсоң болбойт. Анан ошол эле учурда машина кое турган жердин жоктугунан адамдар жолдун боюна кое беришет. Гай келет дагы жанагы знак коюп койгон. Анан мындай крест коюп койгон дагы. Бул жерге машина койсоң болбойт деп тыюу сала берет. Чындыгында эле тыюу салыш керек. Жолго машина турбаш керек. Мына жерде ушул кичинекей көчөдө пробка болуп калат. Эми бирок маселенин баардыгы каякта жатат? Маселенин баары баягы жерди сатып бергенибизде, парковкаларды сатып бергенибизде жатат. Мисалы, могул Ош Нуру мейманканасынын могул жеринде короосунда илгери чоң эле кадимкидей жанагы авто унааларды коюучу жай болгон. Азыр мунун жарым тосуп алгандагы, тосуп алып, жанында темп болгон. Мунун жагында кичине бир ашып кетсе 20 машина бата турган, 20-25 машина бата турган орун калган. Бул жагында бассейн кылып коюшкан. Ошол эле учурда бул мейманкана, бул жерде адамдар иштешет. Бул жерде ар түрдүү иш-чаралар болот, семинарлар болот, жыйындар болот, ар түрдүү коноктор келет. Анан бул жерде ошол стоянкасын жакшына кылып, оңдоп, кайра кеңейткендин ордуна булар ушинтип стоянканы таратып жок кылып беришкен. Мен түшүнөм, бул жерде архитектура уруксат берген. Бирок архитектура кантип уруксат берген деген суроо болот да. Бирок булардын кожоюну азыр жанагы Айдаровтар. Нургазы Айдаров, дагы ким Ханыбек Айдаров, дагы ушул сыяктуу Айдаровтар. Бирөөсү жогорку кеңеште отурат, бирөөсү күч кызматында иштейт, бирөөсү генерал ушул сыяктуу. Анан аларга Ош шаардык архитектурасы кантип жок дей алат, кантип уруксат бербей кое алат. Кыскасы коррупциянын айынан биз ошентип өзүбүздү ошол баягы эрежени бузуп салганбыз дагы, эч кимди тааныбай койгонбуз. Ошонун айынан азыр мына бар тротуар, бар парковка жок болуп кеткен, ошонун айынан эл көчөгө чыгып кетти. Достор, мен азыр мына Оштун эң борбордук деген Ленин көчөсүндө турам. Ленин көчөсү Оштун эң бетке кармай турган көчөсү. Эң борбордук, эң жакшы, эң мыкты, эң чоң деген көчөлөрдүн бири ушул. Эми караңыз. Могу жол белги турат. Бул жака машина койсо болбойт экен. Бирок машиналар турат. Жолдун аркы бетине караңыз. Ал жагына да койсо болбойт экен. Бирок ал жакта дагы машина турат. Эмне үчүн турат? Эмне үчүн эл эреже бузуп атат? Эмне үчүн эл эрежеге баш ийбей атат? Себеби башка машинаны кое турган жер жок ошто. Мына жерде ошо 20 метрдин үстүндө жок. Безимиз аягына чейин машина койгонго жол жок. Жер жок бир дагы. Эмне үчүн жер жок? Себеби мынага окшогон курулушту куруп атканда буларга жанагы стоянкаң болсун, стоянка үчүн өзүнчө жер бөл, парковкаң болсун деген талап болуш керек эле. Аны биздин шаардын жетекчилиги, шаардын бийлиги андай талап кылган эмес. Азыр дагы кылбайт. Бул жерге чоң мекемелер бар, мындай салмактуу, маанилүү мекемелер бар. Банктар бар, көзөмөл органдары бар, казначейство бар, счетный палата дегендер бар. Ошолорго эл иши түшүп келет. Келгенден кийин каяка барат? Каерге машинасын коет? Баштап биз ошол жерлерди урдата бербей, жерлерди жең ичинен сата бербей, жок дегенде ошо бош турган жерлерде парковка болот бул жер. Сен парковка кылышың керек деп талап кылбайлыбы? Анан кийин монтип жолдорго жанагы тыюу салган жол белгилерин койбойлубу? Азыр жок бизде. Мына жакта мына дарбазаны жаап коюшкан мына. Бул жакта дагы машина койгонго эч нерсе жок. Мына жерди Жантөре Сатыбалдиев алып койгон, ушул роддомдун жерин. Мына жерге дагы бир оорукана курулду. Муну Азамат Арапбаев курду деп атабыз. Бирок мунун дагы парковкасы жок, өзүнүн парковкасы жок. Жок дегенде подвалына куруш керек беле, же башка кылыш керек беле, акыры бир айласын табыш керек эле. Мына жерлерге дагы негизинен машина койсоң
болбойт. Эми койсоң дагы ушинтип баягы тыгын болгону эки катар. Бул жерде 1 2 3 4 полоса жер бар, бирок машина койгонго бир дагы жер жок. 4 полоса жерде болгону азыр эки гана катар машина жүрө алат. Себеби эки чекесинде машиналар турат. Не үчүн турат? Бул жерде турушу керекпи, мүмкүнбү, болобу? Аны эч ким билбейт. Себеби мына башка жандагы мекемелердин эч кимисинде ушул парковка эме кылган эмеспиз. Парковкага место калтырган эмеспиз, орун жок. Бардык жерди сатып бергенбиз. Мына мисалы Ош шаардык соту мына Ош шаардык сотунда өзүнүн стоянкасы жок. Сотко ушунчалык көп адам келет. Эртеден кечке тынбайт. Мына жерде адам эмес, мындай базар болуп кетет. Бут коерго жер жок, машина эмес, бут коерго жер жок болуп калат. Бирок жанагы стоянкасы жок. Ушуну куруп атканда, ушул жерде бир жерди аныктап атканда ойлонуш керек беле дейм да. Жок дегенде мына жанындагы кайсы бир имаратты сатып алып болсо дагы, аны бузуп болсо дагы биз жанагы стоянканы курууну талап кылышыбыз керек эле. Стоянка курдурушубуз керек эле. Азыр мына жерде дагы бир маанилүү бир чакан, бирок маанилүү бир нерсе бар. Ошол жерге дагы көңүлүңүздөрдү бурайын. Азыр биз эмеге келдик. Мына Царский двор деп аталган Оштогу атактуу жанагындай эмелер бул. Ашкана дейбизби, кафе дейбизби, ушундай. Ушул жер кандай сатылганын, бул жер эмне болуш керек экенин менин өзүмдүн субъективдүү оюмду айтып берейин, жүрүңүздөр. Кетти. Азыр мына Ленин көчөсүнүн ушул Царский двордун алдында турабыз, береректе машина келсин. Бул жолдун эки бети тең машина турат, эки бетине тең машина батпай турат. Азыр адам азыраак, орозо маалы. Башка маалда мындан дагы машина көп болот. Бул жактагы эмне үчүн машина көп? Эмне үчүн жолдо гана турат машиналар? Себеби жолдон башка жерде парковка калган эмес. Мисалы, анын баарын сатып бергенбиз. Могу жерде илгери Чынара деген кафе бар эле. Чынара кафеси деген бар. Ошол Чынара кафесинин жанында мына жакта бош жери бар эле. Ал бош жерди азыр биз эмне кылып пайдаланып атабыз? Бул бош жерди мынтип жеке менчикке же болбосо убактылуу пайдаланууга берип койгонбуз. Мен азыр билбейм, бул сатылдыбы же убактылуу пайдаланууда турабы. Кыскасы бул жерди биз берип койгонбуз азыр. Бул жерге азыр мынтип капиталдуу курулуш курушкан эмес. Болгону мынтип темирден жанагы легкий конструкция кылып курулуштарды куруп алышкан. Эми макул, бул бизнестин талабы. Макул, бизге жер керек, бизге бизнес керек, ишкердикти кылыш керек. Бирок анын башка жолун табышыбыз керек эле да. Шаарды кеңейтиш керек эле да. Жок, биз андай кылбайбыз. Биз бар жерди ушинтип сата беребиз. Бул жерди ушул Чынара кафесинин жанагы стоянкасы болсо болбой беле? Бул жерди уруксат бербей, бул жерде сен стоянка кылышың керек. Могу жерге келген машина сага, ашканаңа келген, сенин офисиңе келген, жана башкаларга келгенде ушул жерде машинасын ушул жака токтотсун, көчөгө токтотпосун дегенге окшогон сөз болуш керек эле. Мына жерде Царский двор, анан дагы эмне мына Сайбар деген дагы кафелер ачылган, бирок булардын дагы өзүнүн стоянкасы жок. Болгону стоянкасы мына 1 2 3 4 5 гана машина коюла турган эки кафеге болгону 5 гана машина коюла турган жери бар. Андан башка эч нерсеси жок. Булардан эч ким парковка кыл, парковка керек, сенин өзүңдүн кардарларыңа сен өзүң кам көрүшүң керек деген талапты, ошондой маселени эч ким койгон эмес. Биз шаардын жетекчилери мындай дешет да, бир иш кылып атса, биз шаардагы жол көйгөйлөрүн чечиш үчүн, жол тыгындарын жок кылыш үчүн биз мындай иш кылып атабыз деп кылат. Бирок иш жүзүнө келгенде шаар жетекчилери жол тыгынын өздөрү кылып атат. Себеби мындай парковка боло турган жерлердин баарын сатып беришет. Сатылып кеткенден кийин анан жол тыгыны өзүнөн өзү пайда болот. Анан шаар жетекчилери айтат, жол тыгыны болуп атат, машина көбөйүп кетти дейт. Машина көбөйүп кеткен жок. Жерлер азайып кетти, жерлер сатылып кетти. Жерлер уурдалып кетти. Бул Шайыптөбө деп аталат, Шайыптөбө деген жер. Бул жер Ош шаарына карабайт, Кара Суу районуна карайт. Бирок жолдун чети эки бети тең дүкөн болуп кеткен. Анысына эч кандай доомат жок. Дүкөн болуш керек, ишкердик болуш керек. Ага эч кандай доомат жок. Бирок ушул жерге уруксатты берип аткан учурда дүкөнүңдү артка тарт, артыраакка кур,
алдыга жанагы машина келип сага кардарларың токтой турган болсун деген талапты эч ким айткан эмес, азыр дагы айтпай атат. Мына жерлердин бардыгында ушул эрте мененден баштап кечке чейин ушул жанагы туш кийиз, туш кагаз алам, светильник алам, жанагы эмне ошо кафе алам, жана башка алам дегендин бардыгы ушул жерде. Бардыгы курулуш куруп атышат. Аял, эркек, бул кары картаң, айылдан келген, башка райондон келгендер да бүт ушул жерге келишет, товар алышат. Бирок машина койгонго жери жок. Дайыма ушул жер тыгын, дайыма пробка. Неге? Ошону бийлик, эмне үчүн бийлик? Мен мисалы ушу бийлик жөнүндө мындай өзүнчө бир ойлорум айткым келет да. Бийлик эрежени түзүш үчүн калыс эрежени түзүп, бардыгыбызга жагымдуу болсун, бардыгыбызга ыңгайлуу болсун деген шартты түзүш үчүн бийликтигин кылыш керек. Бирок бизде бийлик кандай? Бийлик эптеп жер сатыш үчүн эле бийлик болуп аткандай да. Эптеп уруксат кагаз бер деп барсаң, ошону сатыш үчүн гана бийлик болуп тургандай. Ал жерде эрежени талап кылбайт. Эртеңки бир 10 жылдан кийин эмне болот, 20 жылдан кийин эмне болот, 50 жылдан кийин, 100 жылдан кийин эмне болот бул жер? 100 жылдан кийин элге бир мындай ыңгайсыз болуп калбайбы деп ойлонгон киши жок да. Тек гана ошол жерди сатып коюп отурабыз. А болбосо, бул азыр ушунча эл бар, азыр ушунча машина бар. А сен жолдун боюна куруп алдың. А сага кардарлар келет. Аны сен кантип тейлейсиң? Сенин дүкөнүңө келген ар бир кардар бул мына жолдон өтүп кетип аткандарга тоскоолдук кылбайбы? Жолдо өтүп кеткендердин акысын жеп атпайбы? Сен ошол жолдон өткөн адамдардын баарынын акысын, убактысын, энергиясын, нервин урдап жеп атасың го деген сөздү эч кимибиз айтпай атабыз тилекке каршы. Ошол туугандар. Айтыш керек эле булардын бардыгы. Азыр бул жагы Кара Сууга карайт, бирок Кара Суу деле Кыргызстанда. Ал деле ошол эле Кыргызстан үчүн кызмат кылыш керек да. Эртең 10 жыл кийинкиге, 20 жыл, 30 жыл, 100 жылдан кийин эмне болот дегенге жооп бере жүрүш керек да азыркы чиновниктер. Мына чоң кафе курулду мисалы. Султан деген кафе курулуптур, ал дагы мына жолдун боюнда. Муну дагы мен ушуларга айтат элем. Эми эгерде мисалы мен шаардын мэри болсом, мен ачык эле айтайын, мен шаардын мэри болсом, ушундай кылып курган кафелердин бардыгына бир талапты коет элем. Жанындагы жерди, жанындагы үйдү болобу, дүкөндү болобу, выкупать эт, сатып ал. Сатып ал дагы ошо жериңе жанагы стоянка кур. Өзүң курбадыңбы? Анда жанындагы жерди болсо дагы, сатып алып болсо дагы стоянка кур деген талапты мен коймокмун. Эгерде шаардын мэри мен болсом. Азыркы мэрлер эми эмне үчүн уруксат берип атат? Азыркы акимдер, архитекторлор, башкалар ушуну экотех инспекция мисалы. Бул органдарды раз ошол мыйзамдуу талапты кылбаган органдарды эмне үчүн биз кармап отурушубуз керек? Эмне үчүн багып отурушубуз керек? Мен ушуну да түшүнбөйм. Что видно было? Биз азыр ушул Курманжан Датка көчөсүнүн этегинде баратабыз. Этек жагы жанагы Ош шаарынын гаиси отурган жерде. Ушул гаиге карап кетип аткан жердеги жер дагы ушундай да. Бул жерде машинанын көптүгүнөн пробка болбой атат азырчы. Жанагы жолдун тарлыгынан болуп атат. Жерлер сатылып кеткенден болуп атат, кайра эле айтам. Анан жолдун четинде машиналар туура эмес токтогондугунан болду. Себеби туура токтой турган жерлердин бардыгы, парковка боло турган жерлердин бардыгы сатылып кеткен. Мына турган мекемелердин мына ашкана, мына медициналык борбор дептир. Медициналык борбордун алдында мына ашып кетсе 10 машина бата турган парковка бар экен, бирок ал дагы тротуарда турат. Тротуар бар алдында. Тротуар бар десе болот экен. Ашып кетсе 10 машина батат экен ушул жерге. А бирок бул 1, 2, 3, 4 кабаттуу чоң эле медициналык борбор экен. Бул жерде аптекасы бар экен, стоматологиясы бар экен, рентген дейт, травматолог дейт, эмне бардыгы бар экен. А мына жакта чоң эле бир дүкөн турат мына. Жанагы тиричилик буюмдарын тура турган. Булар
парковканы мына булардын дагы ашып кетсе ошо алдына бир ончакты эме тротуар менен парковкасы бар экен. Анан ашып кетсе буга дагы 1 2 3 4 5 6 машина 6-7 машина өтөт болгон. А ушулар экинчи кабатын мисалы 2 кабат куруп экинчи кабатын эме кылса болбой эле. Жанагы дүкөн кылса же подвал менен куруп подвалын дүкөн кылып экинчи кабатын анан эме кыла берсе болбой эле. Дүкөн кыскасы ушундай азыр эми мына барабыз, бул жакта мына кетип калабыз, айтам бери. Бул Ош аэропортуна бара турган эң чоң жолдордун бири, эң маанилүү деген жолдордун бири. Кыргызстан көчөсүндө баратабыз. Эски аты Кыргызстан, азыркы аты Масалиев. Домдор, илгерки домдор Союздун алдында нарака курулган. Бирок мына жака кийин жанагы шаар уруксат берип жерлерди сатып берген муну. Бирок сатылган жерлерден кийин дагы мыйзамсыз берекет дагы чыгып алышкан. Ошентип отуруп бул жерде дарак эгиле турган жанагы жашыл зона дагы калган эмес. Андан сырткары баягы эме дагы калган эмес, мына парковка боло турган жер дагы. Мына мекемелердин бардыгына машина келип токтойт, парковкасы жок. Шаардын бийлиги ошону ач, наркы мыйзамдуу жериңе жыл дегенге батынбай отурабыз азыр. Ан үчүн шаардын бийлигинде дух болуш керек, эрк болуш керек, күч болуш керек, таасир болуш керек. Эке каршы азыр андай нерсе жок. Убагында саткандар сатып акчаны кылып кете берген, азыркысы жок деп тазалаганга эмес жетпей отурат. Берки жетпей. Азыр мына Зайнабидинова көчөсүнө кирген жерге келдик. Мына Масалиев көчөсүнөн Зайнабидиновго бурулган көчө. Ушул жерде бир кызык нерсе бар. Бул жерде Борбордук мечит жайгашкан. Борбордук мечиттин жанында алдында тетиги жерге жанагы машина койгонго деп атайын парковкага орундар коюлган. Ал калтырылган. Берки жагына дагы парковка кылганга деп местасы бар эле, орду бар эле. Бирок мечиттин жетекчилиги эмне кылды азыр? Мечиттин жетекчилиги мен ушул молдокелерге кээде түшүнбөй кетем. Мен азыр мына Орозонун күнүндө жанагы ушул мусулман бир туугандарга баягы мындай бир алардын ишенимине башкасына шек келтиргим келбейт, аны туура түшүнүңүздөр. Бирок мындай чындыкты моюнга алышыбыз керек. Молдокелер айтат: "Эй, намазга келгиле, мечитке келгиле, жума намазга келгиле" дейт. Макул деп келсең, токтогонго жер жок. Анан эмне кылышат? Бир катар токтойт, экинчи катар токтойт, үчүнчү катар токтойт. Ошентип 3 катар жолдон болгону бир катар жол араң калат. Анан пробка болот. Анан мен ойлойм ушунда, намаз окуганың эле жолдо ушунча адам кетип аткан болсо ошолордун акысын жегениңден. Себеби жолдо ар бир адамдын жолдон өтүп кетип аткан акысы бар да. Тетиги жерлердин бардыгын камок кылып, бардык жерлерини ошол коммерческий местага айлантып салган, бизнес кылып алышкан. Андан көрө мечитке келсең мындай шарт бар. Мечитте мына парковка кылганга мына машинаңбы, мына парковкага мына жай. Дарат аласыңбы мына. Намаз окуйсуңбу мына дегендей шарттардын бардыгы болуш керек эле да. Жок, бизде андай кылбай атабыз. Бизде мечитке чакыра беребиз, кел деп. Адам көп да. Анан ал жерди коммерцияга айлантырып беребиз. Коммерцияга айлантып, ал жердин жерлерин бүтүндөй сатып, ал жердеги эмелерге соода жайын айлантып, базар кылып салабыз. Мечит болуш керек да, ал жер базар болбош керек да. Адамдардын ишениминен акча таппаш керек да, адамдардын ишенимин дагы чайкоочулукка айландырып бербешибиз керек эле да. Так, азыр мына жерде бир кызык нерсе бар. Мына жол белгисин көрдүңүздөр. Жол белги эме деп турат. Бул жерге машина койгонго болбойт деп турат. Бул бир гана жөнөкөй смертныйларга, жөнөкөй элге гана тиешелүү.
Мындай эгерде сиз жөнөкөй шаардын тургуну болсоңуз, бул жерге машина токтотсоңуз болбойт. Мына жерлерге машина токтотсоңуз, машинаңызды ГАИ көтөрүп кетет. Бирок эгерде сиз Искендер Матраевдин, жанагы Райымбек Матраев барго, ошонун кардары болсоңуз, анда сиз токтой берсеңиз боло берет. Мына жака камераны көрсөтсөңүз, мына жер жанагы Народный деген дүкөн. Народный деген дүкөндү азыр булар нарака тарткандын ордуна береке чыгарып атышат. Береке дагы чыгарып атышат. Мына көрдүңөрбү? Береке чыгарып атат берки жака, тротуар тарапка. Эртең мына жердеги эмени тротуарды кырын алып келип кайрадан куруп атышат. Макул. Анан анысы аз келгенсип, мына жердеги жерлердин бардыгын ээлеп алышкан. Мына жерге машина токтотсоң болот. ГАИ мына жакта айтып атат. Жок, бул жерге машина токтотсоң болбойт деп атат. Жок, булар бул жерге болот деп, мынтип парковка кылып алышкан. Наркы жакта 4 катар, 5 катар машина келет, 3 катар келет дагы мына жерге келгенде анан машина болгон 1 катардан өтүп калат. Баягы бөтөлкөнүн горлышкасындай болот. Себеби мынтип, мына стоянка только для клиентов малыш дейт. Бул азыр малыш болуп калыптыр. Бирок булга чейин жанагы Народный деп дүкөн болуп турган. Мынтип тосуп алган. Ким бул неге мынчалык менчик кылып алышат? Матраевдер булар ким? Булар жерге тоёбу өзү негизи бирдемеге тоёбу ушу Матраевдер. Мен түшүнбөйм. Булар бажыга тойбосо, булар жерге тойбосо, жолго тойбосо, эми стоянкага дагы тойбой атканы мени аябай жанагындай кылат. Эми караңыздар. Эгерде сиз Матраевдердин клиенти болуп бүтүп, кайрадан чыгасыз, чыкканыңыздан кийин сиз кайрадан эле жөнөкөй смертный болуп каласыз. Карасаңыз, мына жерде кайрадан эле жол белгиси турат. Жанагы бул жерге машина койсо болбойт деген. Мына бул жака дагы машина койсо болбойт. Отурушта көрсөтөм. Бул жака машина койсоң болбойт. Себеби сиз Матраевдин клиенти эмессиз. Эгерде Матраевдин кардары болгонуңузда, ал дагы чыкмак дагы мына жерде. Мындай туруп тосуп, ушу жерге жанагы силерге эч ким тийбейт. Бул жерге дүкөнгө келгендерге мындай ГАИ тийбеш керек деген эмени коймок. Сиз пробка кылып атасызбы, сиз жолду тосуп атасызбы, аркадагы чоң жолдо кетип аткан адамдардын акысын уурдап атасызбы, жеп атасызбы, аны менен эч кимдин иши болбойт. Себеби сиз Матраевдин клиенти болгон болосуз. Азыр биз мына Аскар Шакиров көчөсүндө баратабыз. Аскар Шакиров көчөсү бул Ош шаардык мэриясынын, Ош шаарынын эң сыймыктанган, эң бетке кармаган көчөсү ушул. Муну Ош шаарынын мэри Талай Сарыбашев ушул жерде жолду кеңейтем деп, ошол акчасын азыр эсимде жок канча кетиргени. 101 миллион сом кетирип ушул көчөнү курган. Кургандан кийин эмне өзгөрдү деген маселе чыгат. Себеби жолду куруп атканда сөз болгон. Бул жерде, бул жолду биз кеңейтебиз деген. Бул жолду куруштагы максат жанагы шаардагы жол тыгынын жоёбуз деген болчу. Бирок мына 2 катар бул жагында, 2 полоса. 2 полоса бул жагында жол болуш керек эле. Бирок жолдун бүткөнүнө 2 жыл боло элек. Мынтип жана бир жерден секирдик, мына жерден дагы бир жерден секирдик, жол уже чөктү. Демек жол сапатсыз болгон. Анысы макул. Баягы сапатсыз курулуш көп курулуштун бири болуп кала берсин дейли. Бирок негизинен долбоор максатына жеттиби деген сөз турат да ушул жерде. Анткени жолду кеңейтебиз дегенден кийин жол чындап эле кеңейиш керек эле. Бул жерде машиналар чындап эле мурда бир катардан жүрсө, азыр 2 катардан 4 катар машина жүрүп калыш керек эле. Бирок тилекке каршы азыр андай болбой атат. Демек жол кеңейген жок. Долбоор максатына жеткен жок. Акча жөн эле асманга кетти десек болот. Азыр көрөсүңөр. Мына биз мына ашканалар көп жагына өтөбүз эми. Азыр орозо маал, ашканалардын алды дээрлик бош. Башка маалда тартканыбызда ушул жерде. Ошондо көрөт элеңер. Бул жер жол эмес, бул жер базар болуп калат эле. Мына жол кеңейди, бирок парковка жок да.
жолдун бул чекеси мурдагыдай эле парковка болуп калды, наркы чекеси дагы мурдагыдай парковка болуп калды. Ортодон болгону бир катардан гана 2 катар машина жүрөт. Бул жагына бир катар, бул жагына бир катар. Анан мен ушул эмени түшүнбөйм да, мына жерде Манасата деген монантип дагы бир чоң ашкана ачылды. Абдан тамактар дамдуу тигибу деп макташат, бирок булардын дагы парковкасы жок. А булар парковкаң жок болсо, мен баягы сөздү кайра айткым келет. Парковкаң жокпу? Анда жок дегенде жаныңдагы эмени, парковканын жанындагы курулуштарды, жанындагы үйлөрдү сатып алып болсо дагы парковка кыл деген талап, принцип, ошол эреже иштеш керек эле деп ойлойм. Мына жолду тартсаң болот. Мына бирден эки жактан тең бирден эмеси линиясы парковка болуп калды. Эч нерсе өзгөргөн жок, эч нерсе болгон жок. Болгону акча кетти. А жанагы Градосовет деген ишкана мэрдин жанагындай жемканасы деп айтылат. Ошол орган менен мэриядан жанагы мэриянын алдынан өтүшөт, бардыгы келип мэрияга салам салышат, жүгүнүшөт, анан жана башка дегенде өзүңөр түшүнөсүңөр. Ошол бардык адамдар келишет дагы, ишкерлер келип бир жерге курулуш курам дегендер. Ошол Градосоветтен уруксат алышат. А уруксат алып атканда Градосовет мындай караш керек эле да, уруксат берип атканда. А парковкаң барбы? А сенин мисалы рестораныңда канча орун болот? 200 орун болот. 200 орун боло турган болсо, демек сенин ошол 200 орунду рестораныңа жок эле дегенде бир 60 машина келет экен да, 50-60 машина. 50-60 орундук парковкаң барбы деген суроону бербегенден кийин, ошону талап кылбагандан кийин андай Градосовет деген органдын эмне кереги бар дейм да. Ал Градосовет деген орган чындап эле ошол ишкерлерди шаардын мэрине жүгүнтө турган эле орган болуп калабы. Мен ушуну эч түшүндүрүп, өзүм да түшүнбөйм, мага түшүндүрүп берген дагы адам жок, өзүм да түшүндүрүп бере албайм.